15-ноябрда президент Садыр Жапаров Өзбекстандын өлкө башчысы Шавкат Мирзиёевдин чакыруусу менен Ташкентке барды. Ажону эл аралык аэропорттон премьер-министр Абдулла Арипов жана башка расмий адамдар тосуп алышты. Аэропортто Борбордук Азия мамлекеттеринин мамлекеттик туулары илинип, килем төшөлүп, ардактуу кароол тизилген. Андан соң Ажо Өзбекстан Республикасынын президенти Шавкат Мирзиёев менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Тараптар туруктуу өнүгүүнү жана аймактык туруктуулукту камсыз кылуу үчүн күч-аракеттерди координациялоонун маанилүүлүгүн белгилеп, эки жана көп жактуу форматта да өз ара мамилелерди мындан ары ар тараптуу өнүктүрүүгө жана чыңдоого даяр экендиктери талкууланды. Өлкө башчы иш сапарынын алкагында Ташкент шаарындагы ислам цивилизациясы борборуна барды. Анда Садыр Жапаров Азербайжан, Казакстан жана Тажикстандын лидерлери менен биргеликте ислам илиминин, маданиятынын жана агартуусунун өнүгүшүнө Борбор Азия элдеринин көп кылымдык салымын чагылдырган кол жазмалардын, артефакттардын жана уникалдуу экспонаттардын бай коллекциясын көрүп чыгышты. Внесли большой вклад в развитие сифивиды в Азербайджане, обеспечили преемственность второго возрождения. В Самарканде говорили поэты, художники, историки, архитекторы. Иш-чаранын соңунда лидерлердин катышуусунда келечек мурасы эл аралык сыйлыгын тапшыруу аземи болуп өттү. Адабият номинациясында Түрксойдун башкы катчысы, Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу Султан Раев жогорку сыйлыкка татыктуу болду. Мамлекет башчы сапардын экинчи күнүндө Ташкент шаарындагы Конгресс-холлдо Борбордук Азия мамлекеттеринин башчыларынын 7-чи консультативдик жолугушуусуна катышууга келди. Иш-чаранын алдында мамлекет башчысын Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев тосуп алды. Жыйынга Садыр Жапаров менен катар Азербайжан, Казакстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстандын президенттери катышты. Анда алгач мамлекет башчы Шавкат Мирзиёевге салттуу жылуу кабыл алуусу жана меймандостук үчүн ыраазычылык билдирди. Ошондой эле Самарканд шаарында ЮНЕСКОнун башкы ассамблеясынын 43-чү сессиясынын ийгиликтүү өткөрүлүшү менен куттуктады. Уважаемый Шавкат Мирамонович, уважаемые главы. Урматтуу өлкө лидерлери, урматтуу Шавкат Мираманович, сизди жылуу кабыл алууңуз жана меймандостугуңуз үчүн ыраазычылык билдирем. Самарканд шаарында ЮНЕСКонун башкы ассамблеясынын 43-чү сессиясынын ийгиликтүү өтүшү менен куттуктайм. Ошондой эле Азербайжан Республикасынын консультативдик жолугушуулар форматында толук кандуу мүчө катары кошулушун колдоо менен боордош Азербайжандын катышуусу аймакта кызматташтыкты андан ары өнүктүрүү үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат деп ишенем. Биргелешкен эрк жана тынымсыз эмгек менен биз Борбор Азияны саясий ишеним, конкреттүү экономикалык натыйжалар жана руханий биримдик менен бекемделген ийгиликтүү аймактык өз ара аракеттенүүнүн эталонуна айландыра алабыз. Гейдаровича Алиева и специального представителя генерального секретаря ООН, главу регионального центра ООН по превентивной дипломатии для стран Центральной Азии господина Каху Имнадзе. Андан сырткары Садыр Жапаров аймактагы интеграцияны өркүндөтүү үчүн бир катар шарттарга токтолду. Ал эми Борбор Азия плюс форматындагы аянтчаларда бирдиктүү фронт менен, атап айтканда башка мамлекеттер менен болгон саммиттердин алдында тышкы саясий ведомстволордун консультацияларын уюштуруу аркылуу чыгуу сунушун берди. Ошондой эле чөлкөмдө ишенимди жана биримдикти чыңдоонун маанилүүлүгүн белгилеп, Борбор Азия өлкөлөрүнүн эл аралык аянтчалардагы позицияларын координациялоо зарылдыгын белгиледи. Президент транспорттук инфраструктурага токтолуп, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун жана башка транзиттик долбоорлорду куруунун стратегиялык маанисин баса көрсөтүп, ошондой эле ташууларды жөнөкөйлөтүү үчүн бирдиктүү электрондук платформа түзүүнү сунуштады. Уважаемые коллеги, успех нашего сотрудничества во многом зависит от нашей экономической... Өткөн жылы Кыргызстанга Борбор Азия өлкөлөрүнөн келген түз инвестициялардын көлөмү мурунку жылга салыштырмалуу 15%га өсүп, $135 миллион түздү. Жалпысынан акыркы 3 жылда Кыргызстандын Борбор Азия өлкөлөрү менен болгон товар жүгүртүүсү 28%га көбөйдү. Үстүбүздөгү жылдын январь-август айларында Кыргызстандын Борбор Азия өлкөлөрү менен болгон товар жүгүртүүсү $1 миллиард $700 миллион түзүп, өткөн жылдын ушул мезгилине
салыштырмалуу 14%га көбөйдү. Андан сырткары Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан стратегиялык маанилүү темир жолунун курулушу жөн гана байланыштырбастан, өлкөлөрүбүзгө Азиянын жана Европанын эң ири базарларына эң кыска жолду ачуу менен логистиканы өзгөртөт. Транспорт тармагындагы өз ара аракеттенүүнүн натыйжалуулугун жогорулатуу максатында жана уруксат берүүчү документтерди бирдиктүү терезе принципи боюнча тариздөө үчүн санарип транзиттик коридор бирдиктүү электрондук платформасын иштеп чыгууну жана ишке киргизүүнү сунуштайм. Открыв нашим странам кратчайший путь к крупнейшим рынкам Азии и Европы. Саммиттин жыйынтыгында мамлекет башчылар бир катар көп тараптуу документтерге, анын ичинде Борбордук Азия мамлекеттеринин башчыларынын, Бириккен Улуттар Уюмунун мүчө мамлекеттерине, Кыргыз Республикасынын Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин 2027-2028 жылдарга туруктуу эмес мүчөлүгүнө талапкерлиги боюнча кайрылуусуна кол коюшту. Борбор Азия мамлекеттеринин башчыларынын 7-чи консультативдик жолугушуусунун жыйынтыгы боюнча биргелешкен билдирүү. Борбор Азия мамлекеттеринин башчыларынын Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө мамлекеттерге Кыргыз Республикасынын буунун Коопсуздук Кеңешинин 2027-2028 жылдарга туруктуу эмес мүчөлүгүнө талапкерлиги боюнча кайрылуусу. Азербайжандын Борбор Азия мамлекеттеринин башчыларынын консультативдик жолугушуусунда толук кандуу катышуусу жөнүндө чечим. Борбор Азиядагы аймактык коопсуздуктун, туруктуулуктун жана туруктуу өнүгүүнүн концепциясы. 2026-2028 жылдарга карата Борбор Азиянын коопсуздугуна байланыштуу тобокелдиктердин каталогу жана алардын алдын алуу чаралары. Мындан сырткары Ажонун бул расмий сапарынын алкагында Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстандын тышкы иштер министрлери ратификациялык грамоталар менен алмашып, 3 мамлекеттин чек аралары кесилишкен так координаттарда акыркы түрдө бекитилди. Аталган документ мамлекеттердин мамлекеттик чек аралары кесилишкен жерди юридикалык так аныктайт. Тараптар бул кадамды негизги жана көптөн күткөн жетишкендик катары баалады. Өзбекстанга болгон иш сапарын аяктаган соң президент Садыр Жапаров 16 ноябрда Бишкек шаарына кайтып келди. Нурзат Көчөмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион, Ташкент.